Шайырбек Ташиев камакка алынды. Ооба, УКМКнын мурдагы төрагасы Камчыбек Ташиевдин бир тууган иниси Шайырбек Ташиев бүгүн 1-апрелде камакка алынды. Акыркы учурларда негизи эле Шайырбек Ташиевдин үстүнөн ала булут каптап, буга чейин бир нече жолу суракка чакырылып, андан соң депутаттык мандатынан ажыратылган, ал эми бүгүн болсо камакка алынды. Негизи бул окуя ошол Камчыбек Ташиев кызматтан кеткенден кийин башталды десек дагы болот. Жалпы эле Ташиевдердин үй бүлөсү жөнүндө, алардын коррупциялык иштерге аралашкандыгы жөнүндө дагы бир топ жаңылыктар буга чейин кеткен. Ал эми Шайырбек Ташиев ошол мандатынан ажыратыла электе азаттыкка берген маегинде Ташиевдердин духу абдан чоң, бизди эл шайлаган, мандаттан ажыратуу оңой эмес деген дагы бир сөздөр болгон эле. Тилекке каршы мандатынан ажыратылды. Ал эми көп кузабай аны ошол Ички иштер министрлигине суракка чакыртылып дагы жүргөн. Буга чейин салык кызматы, мамлекеттик салык кызматы, Кыргыз нефтегаз боюнча дагы бир канча коррупциялык схемалардын дагы иш аракеттерин ачкан. Жана ошондой эле бул коррупциялык схемада Ташиевдердин үй бүлөсү, бир туугандары, жакындарынын дагы аты аталган эле. Бул 16 мартта жарыяланган болчу. Андан соң Камчыбек Ташиевдин иниси Шайырбек Ташиев, ал эми уулу Томас Таймураз Ташиев дагы бир нече жолу ийимге суракка чакырылган. Ал эми социалдык тармактарда буга чейин Шайырбек Ташиевдин бир жылдык кирешеси 12 миллиард сомду түзгөн деген дагы бир маалыматтар тарган. Бирок бул маалыматты Шайырбек Ташиев өзү четке кагып келген. Буга чейин Камчыбек Ташиевдин баласы Таймураз Ташиев дагы Ташиевдердин жалпы үй бүлөсүнө атайын каралоолор болуп жатат. Биз эч качан мамлекеттин казынасына кол салган эмеспиз. Бизге атайын бул биздин атыбызды жаман көрсөтүү аракеттери болуп жатат деп дагы айткан. Буга чейин Камчыбек Ташиевдин баласы Таймураз Ташиевке дагы 2 кылмыш иши козголгонун. Уулум Умарга жардам бериңиздер. Балдарыңыздар уурубасын. Дуаңыздар кабыл болсун. Аллахым жеңил сыноо берсин. Уулумдун кыйналып жашаганын каалабайт элем. Менин балам дагы балдардын катарында ойногонун каалайт элем. Алладан сурап, эч үмүтүм үзүлбөйт. Балам басып кетет деп ишенемин. Умар катуу оору менен күрөшүп жаткан кичинекей жигит. Ал кымбат дарылануу жана айыгууга мүмкүнчүлүк алуу үчүн сиздин жардамыңызга муктаж болуп турган учуру. Сиз берген ар бир сом Умарды дени сак жана бактылуу жашоого жакындатат. Сооп иш кылуу менен бирге Умарга ооруну жеңүүгө жардам бериңиз. Ар бир берген сомуңуз үчүн Аллах ыраазы болсун. Ал бир нече жолу ийимге суракка чакырылганы дагы айтылган. Кандай болгон күндө дагы өлкөбүздүн казынасына, мамлекетибиздин казынасына кол салган адамдар эртеби кечпи мыйзам алдында баары жоопкерчиликке тартылат. Өлкөбүздө тынчтык болсун. Ташиевке кезиккенден кийин мэр болгон. Бирок былтыр жайында Камчыбек Ташиев Нокендин акиминин 1-орун басары Жайнак Немат уулуна жолуккан. УКМКнын экс-төрагасы атка минер 4 жылдан бери эмнеге кызматтан көтөрүлбөй жатканына кызыгып, аны аким кылууну убадалаган. Көп өтпөй Немат уулу Нарынга мэр болуп барган. Президент 8 айдан кийин аны иштен алып, ордуна Жылдызбек Беккелдиевди дайындады. Экс-депутат Кундузбек Сулайманов кармалды. УКМК камарата бир кесин курууга даярдык көрүү учурунда мыйзам бузуулар болгонун аныктады. Маалыматка ылайык, Сулайманов кызмат абалынан пайдаланып, жеке компаниянын кызыкчылыгын көздөгөн. Аны менен кошо подрядчы уюмдардын дагы 2 жетекчиси кармалып, УКМКнын убактылуу кармоочу жайына жеткирилди. Мындан тышкары Нарынгестеги иштердин көлөмү ашыкча көрсөтүлүп, натыйжада мамлекетке ири зыян келтирилгенин билдирген.